Самат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү, психология предмети, башталгыч класс мугалими адистигиндеги окуп жаткан студенттер үчүн. Окутуучу Досалиева Мунайым Молдалыевна. Тема элестетүү. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты элестетүү процесси жөнүндө билесиңер, элестетүүнүн түрлөрүн ажыратасыңар жана образдарды түзүү процесстерине мисалдар келтиресиңер. Элестетүү менен ойлоону ажырата аласыңар. Сезим туудуруу жана идеомотордук акт жөнүндө билесиңер. Сабагыбызда күтүлүүчү натыйжалар. Элестетүү процессин билишет, элестетүүнүн түрлөрүн ажыратышат жана образдарды түзүүгө мисалдар келтиришет. Элестетүү менен ойлоону диаграмманын негизинде айырмалай алышат. Сезим туудуруу жана идеомотордук актка мисалдар келтире алышат. Тесттен жообун таба алышат. Адам ар түрдүү заттардын образдарынын мазмунун талдаганда, кабыл алынган заттардын касиеттерин толук эске түшүрүү менен чектелбестен, жаңы ойлоого мүмкүн болбогон элементтер менен кошумчалап, кайра элестетет. Элестетилген образ кабыл алынган реалдуу заттын бардык касиеттери менен толук кайталанышы эмес, анын болжолдуу модели болуп саналат. Адам кабыл алынган затты элестеткенде, аны өзү каалагандай кайра жаратат, өзгөртөт. Элестетүүдө конкреттүү окуянын образы толук кайталанып эле коюлбастан, кабылданбаган, жаңы, белгисиз элементтер да ойлонулуп табылат. Элестетүүнүн табиятын терең билүү үчүн аны башка психикалык процесстер менен, эс, эмоция, ойлоо менен салыштырып кароо зарыл. Мисалы, элестетүүнүн эс процесси менен болгон байланышын алып карай турган болсок, элестетүүнүн негизин эске түшүрүү жана кайта жаратуу деген эки процессти ыйлайт. Бирок алар бири-бири менен аткарган кызматы боюнча айырмаланат. Эске түшүрүүдө кабыл алынган заттын образдары өзгөрүлбөй кайталанат. Мындай процесс эске таандык. Ансыз эс процесси жашабайт. Кайра жаратууда заттын образынын мазмунун каалагандай өзгөртөбүз. Бул элестетүүнүн негизги кызматы болуп эсептелинет. Элестетүүдө эмоция менен байланышын карап көрөлү. Элестетүүдө эмоция негизги орунду ээлейт. Эмоция адамдын чыгармачылык деңгээлге көтөрүп, кабыл алынган зат менен болгон байланышын активдештирет. Оң эмоцияда турганда адам ойлоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңири колдонуп, жаңы чектерди, шөкөттөрдү табат. Мисалы, адам өзү сүйгөн адамды дайыма оң эмоцияда кабыл алат жана оң эмоцияда турганда ошол адамды кандайдыр бир бийиктиктерге көтөрүп, терс сапаттары жоктой сезилет. Же болбосо оң сапаттардын артында терс сапаттары көрүнбөчүдөй болуп, бардык жакшы касиеттер менен арулап, өзүнүн идеалына жакындатып, реалдуулуктан алыстаган образдарды түзүп алат. Бул эмоция менен элестетүүнүн элестетүү менен эмоциянын байланышынан көрүнгөн мисал катары айтылат. Ал эми ойлоо менен элестетүүнүн жалпылыгын жана айырмачылыгын карап көрө турган болсок, ойлоо менен элестетүүнүн жалпылыгы болуп, эки процесстин тең жардамы менен адам келечекти көрө билгендигинде жатат дагы. Экөө тең көбүнчө проблемалык кырдаалдарда пайда болуп, личносттун талабы менен мотивдешет. Бул нерсени биз диаграмманын негизинде карап салыштырып көрсөк болот. Мисалы, ойлоо процесси эгер материал белгилүү болсо, маселени чечүү ойлоо аркылуу ишке ашырылат. Эгер материал белгисиз болсо, анда маселени чечүү элестетүү аркылуу ишке ашырылат. Ал эми ушул ойлоо менен элестетүүнүн жалпылыгы болуп, бул эки процесстин жардамы менен адам келечекти көрө билгендигинде. Ушул эле элестетүүнүн физиологиялык негизи болуп, баш мээ саналат. Дагы деле баш мээде ишке ашат бул процесс. Ошол баш мээнин кыртыштарында деп айтышат. Бирок эмоция менен байланышын эске алсак, баш мээнин тереңинде жайгашкан участоктор дагы катышат экендигин билебиз. Элестетүүнүн эми түрлөрү бар. Активдүү жана пассивдүү деген.
Пассивдүү элестетүүдө адам кетирген катасынын натыйжасында же жашоо шартынын оордугунан же өз күчүнө ишене бербегенден, ишти аткаруудан, реалдуу ой жүгүртүүдөн алыстап, фантазияга, кыялда аткарыла турган жеңил жолдорду издейт. Мындайча айтканда, эч убакта ишке ашпай турган нерселерди элестете баштайт. Мисалы, аябай катуу көңүлү чөгүп турган мезгилде асмандан периште түшүп эле анын каалаган нерсеси аткарылып, бир паста мындайча айтканда принцессага айланып кеткен элестетүүлөрдү ойлойбуз да, бардыгыбыз элестетебиз да. Бул пассивдүү элестетүү, себеби бул бир пасттын ортосунда ишке аша турган нерсе эмес да. Ал эми активдүү элестетүүдө бул дагы өзүнчө экиге бөлүнөт: кайра түзүүчү жана чыгармачылык элестетүү болуп. Кайра түзүүчү элестетүүдө адам баласынын иш тажрыйбалары топтолгон схемаларды, сызмаларды, ноталык белгилерди үйрөнүүдөн пайда болгон образ. Бул элестетүүдө үйрөнүлүүчү нерсе объективдүү жашайт. Мисалы, шаардын келечектеги өнүгүш картасын кароо менен керектүү маалыматтарга ээ болобуз. Же болбосо ноталарды өзгөртүп түзүп, кандайдыр бир музыкалык чыгармаларды жаратабыз. Ал эми чыгармачылык элестетүүдө бул личносттун объективдүү түрдө жашабаган жана анын иш аракетинде кездешпеген нерселердин образдарын түзүү жөндөмдүүлүгүн түшүндүрөт. Мисалы, адам өзгөчө жаңылыкты же оригиналдуу нерселердин образын кайрадан түзүп, өзү каалагандай кылып чыгармачылык менен жарата алат. Андан кийин бул элестетүүнүн дагы бир түрү болуп эңсөө, эргүү деген нерселер бар. Эңсөө бул объективдүү чындыкты кайрадан өзгөртүп түзүүгө карата адамдын чыгармачылык күчүнүн багытталышы. Эңсөө кандайдыр бир себептер менен аткарылбай калган иштин аягына чыгарууда адамдын иш аракетинин мотиви жана кыймылдаткыч күчү катары кызмат кылат. Өзү каалаган, эңсеген нерсесине жетүү үчүн адам аябай аракет жасайт. Ошол нерсени кайрадан түзүүгө көп күч жумшайт. Ошол мезгилде дагы элестетүүгө кошумча күчтөр келет. Эргүү бул бизче илхам деп дагы айтылып жүрөт. Личносттун аң сезиминин өтө ачык болушун, образдардын, ойлордун агым менен жүрүшүн, ойлоонун эң жогорку тездикте түшүмдүү өтүшүн айтабыз. Мындайча айтканда, көбүнчө бул акындарда, сүрөтчүлөрдө, кандайдыр бир иш аткарууда адамдын маанайынын өтө көтөрүлүп, кандайдыр бир нерсе жасоого дилгирленип турганын байкоого болот. Мисалы, ошол эргүү келгенде акындар ыр жазышат, музыканттар чыгарма жаратышат, сүрөтчүлөр кандайдыр бир чыгармаларды жаратышат. Ошол эргүү деген айрыкча бир таланттын бир түрү дагы болуп эсептелинет бул. Эми ушул элестетүү образдарды түзүү процесстери бар элестетүүдө. Бул образдарды түзүү процесстери булар дагы бир канча түрлөргө бөлүнөт. Мисалы, реалдуу нерселердин образдарын сан көлөм жагынан өзгөртүү. Жомоктогу алыптар, эргежелдер мисал боло алат буга. Мисалы, кара дөө деп коебуз. Ошол адамдын эле чоң көрүнүшү. Же кичинекей эргежелдер адамдардын эле кичинекей, көлөм жагынан кичирейтип айтып атат. Клейлөө жолу менен образ жаратуу. Мында мисал болуп русалка, кентаврлардын образын алсак болот. Адамдарды эле балык менен адамды бириктирип русалканы жаратышкан, ал эми ат менен адамды бириктирип кентаврлардын образын жаратышкан. Комбинациялоонун жардамы менен деген дагы түрлөрү бар образдар түзүүдө. Ал реалдуу адамдарга жакшы жаман сапаттарды топтоштуруп, оң терс каармандарды жаратат. Мисалы, адам баласын оң каарман кылып жаратуу үчүн чыгармаларда ал бардык жагынан оң, анын эч убакта мындай терс жагы жок да. Окуганда эле ошол адамды оң каарман экендигин байкайбыз. Ал эми терс каармандарды жаратуу үчүн аларда оң сапаттарды жок кылып берет да. Бул комбинациялоонун жардамы менен образдарды түзүү процесси болуп эсептелинет. Элестетүү жана органикалык процесстер. Элестетүү процесси менен физиологиялык процесстердин ортосунда байланыштын бар экендиги практикада аныкталган. Тигил же бул иш аракеттин натыйжасында пайда болгон элестетүүлөр организмдин түрдүү схемаларына өз таасирин тийгизет. Иссиз өтпөйт. Психикалык ооруларга, нервдик бузулууларга, ысытманын көтөрүлүшүнө, кан басымынын көтөрүлүшүнө алып келери белгилүү болгон. Мисалы үчүн алдын ала эле белгисиз нерселерди элестетүү аркылуу эми кандай болуп кетет, бул ишим аткарылбай калса мен кандай болуп калам деген натыйжасында адам өзүнүн дене табын же болбосо
кан басымын ошол элестетүүнүн эле натыйжасында көтөрүлүшүнө алып келет да. Элестетүүнүн организмге тийгизген чоң таасирлери бар. Муну көп эле мындай бир кеңеш катары дагы, психологдордун кеңеши катары же болбосо салондо иштеген визажисттердин элестетүүлөр сунуштары катары дагы карап көрсөк болот. Мисалы, сиз өзүңүздү эч убакта чөгөрбөңүз дейт. Сиз өзүңүздү эч убакта картайып баратканда элестетпеңиз. Мен жашмын, мен сулуумун деп элестетиңиз деп кеңеш беришет көбүнчө. Ошол элестетүүлөрдүн натыйжасында эле адам органикалык же болбосо организмге кандайдыр бир таасири бар экендигин билсек болот. Элестетүү айрым кесиптик ооруларга дагы себепчи болушу мүмкүн. Мисалы, ястроген оорусу. Бул ооруда жөнөкөй врач айткан нерселер эсепке алынбастан авторитеттүү врачтардын же болбосо башка клиникалардан дарыланып атканда, ошол эле жөнөкөй клиникага караганда клиникалардын коюлган диагнозу же болбосо авторитеттүү врачтардын айткан диагнозу адамдарга башкача таасир берет да. Бул ястроген оорусу деп аталат. Ал эми дидоскоген оорусу бул мугалимдин тарбиянын негизинде келип чыккан оору болуп эсептелет. Окуучуларга туура эмес мамиленин натыйжасында. Мисалы үчүн мугалим, сен эч нерсени билбейсиң, башың иштебейт деп койсо, бала мен чындап эле башым иштебейт, мен эч нерсени билбейм деген түшүнүккө кабылат. Жок, билбеген баланы деле эгерде азаматсың, туура кечеге караганда бүгүн жылыш бар, дагы эртең окуп келсең мындан дагы жакшы баа алышың мүмкүн деген сыяктуу сүрөөлөрдү бере турган болсок, алдыга жылууга окуучу дагы аракеттенет да, себеби ал мугалим айтып атат. А эгер дайыма эле наалып баланы уруша бере турган болсок, балада деле ошондой дидоскогендик оорулар келип чыгышы мүмкүн. Ушул нерсеге окшош эле сезим туудуруу жана идиомотордук акт деген нерсе бар. Сезим туудуруу, внушение деп коет. Объект субъект тарабынан сын көзү менен кабыл алынбаган учурда пайда болуучу өзгөчө психикалык абал. Көп учурда акыл аркылуу жүрөт. Сөздүн адамга тийгизген таасири грек софисттери төмөндөгүдөй мүнөздөйт. Сөз өтө кичине, көзгө чалынбаган телого ээ, бирок укмуштуудай иштерди жүзөгө ашыруучу, улуу бийлик кылуучу феномен болуп эсептелет. Ал бир жагы кайгыны, коркууну жок кылып, адамга кубаныч туудурса, экинчиден капалантат, жүрөгүн түшүрүп коркутуп салат деп айтышат. Чындап эле, эгер бүгүн эртең менен келип атып эле иштен жакшынакай бир комплимент уга турган болсок, кечкече көңүлүбүз көтөрүлүп, өзүбүздү аябай жеңил сезип жүрөбүз. Жок, эгер эртең менен келип атып эле жаман мааниде мазмундагы сөздү угуп, биздин өзүбүздүн адресибизге айтылган, бизди капалантуучу сөздү айта турган болсо, биз кечкече ошол жасап аткан иштерибиз да оңуна келбей, баардыгын ошол сөзгө байланыштырып, бүгүн баардык нерсе бизге мындайча айтканда тумандап көрүнгөндөй сезилип, ошол эртең мененки эле кандайдыр бир сөздүн натыйжасында өзүбүздүн сезимибизде бүлүк салып, ушундай көрүнүштөргө келген убактарыбыз болот экен да. Ал эми бул сезим туудуруу илимде сугестия деген ат менен белгилүү. Идиомотордук акт. Идиомотордук акт ал атайын элестетүүнүн натыйжасында кандайдыр бир заттын өзүнөн өзү кыймылга келип кетүүсүн билдирет. Мисалы, колубузга жипке азылган маятникти кармап турсак, ал кыймылдабай турат. Анан аны тиктеп туруп биз маятник өзүнөн өзү кыймылдап атат, кыймылдоодо деп маятникке тигилип карап турсак, ал секинден кыймылдай баштайт. Демек, бул элестетүүнүн натыйжасында эле биз кыймылга келтире алдык. Ушундай нерсе идиомотордук акт турмушта кеңири кездешет жана аны практикада кеңири колдонушат. Мисалы, спортсмендер аренага чыгаардын алдында өзүнүн жасай турган мотордук кыймылдарын ой жүзүндө кайталайт. Бир канча жолу кайталоо менен өзүнүн атаандашын жеңип жаткандыгын элестетет. Күчтүү элестетүүлөрдүн натыйжасында кандай кылып чабып жаткандыгын же кандай кылып баягы
жеңишке жетип жаткандыгын так элестете алгандыгына ушул жеңиштердин кандайдыр бир жетишүүгө себеп болгон ушул идеомотордук акт дагы болуп эсептелинет. Эми ушул алган билимдерибизди бышыктоо үчүн тесттик суроолорду иштейбиз. Сүйлөмдү толукта аркылуу конкреттүү окуянын образы толук кайталанып эле коюлбастан кабылданбаган жаңы кыялый белгисиз элементтер дагы ойлоп табылат. Анда бул точкалардын ордуна кабыл алуу, эс тутум, ойлоо, элестетүү деген сөздөрдүн бирин коюшубуз керек. Демек, кайсыл процесс аркылуу адам окуянын образы толук кайталанып эле коюлбастан кабылданбаган жаңы белгисиз элементтер ойлоп табылат? Анда бул жообу элестетүү. Туура жоопту белгиле. Элестетүүнүн негизин эки процесс дейлейт. Алар кайсылар? Активдүү жана пассивдүү, ниеттелген жана ниеттелбеген, эске түшүрүү жана кайра жаратуу, фантазия жана кыял. Демек, биз бул жерде элестетүү темасын түшүндүрүп жатканда эки негизги процесс дейлейт дегенбиз. Бул эске түшүрүү жана кайра жаратуу болуп эсептелинет. Дал келүүчүлүктү аныкта. Элестетүүнүн түрлөрү жана алардын аныкталышы. Активдүү элестетүү, пассивдүү элестетүү, эргүү. Демек, алардын аныкталышы. Адам реалдуу ой жүгүртүүдөн алыстап, кыялда аткарыла турган жеңил жолдорду издөсү. Андан кийин үйрөнүлүүчү нерсе объективдүү. Үйрөнүлүүчү нерсе объективдүү болушу. Андан кийин адамдын аң сезиминин өтө ачык болушу. Ойлордун агым-агымы менен ачык жүрүшү. Мында биринчи активдүү элестетүү. Активдүү элестетүү. Бул үйрөнүлүүчү нерсе объективдүү жашайт болушу же образдардын так болушу. Пассивдүү элестетүү. Бул адам реалдуу ой жүгүртүүдөн алыстап, кыялда аткарыла турган жеңил жолдорду издеши. Ал эми эргүү бул адамдын аң сезиминин өтө ачык болушу, образдардын, ойлордун агым-агымы менен өтүшү. Анда бирдин Б'сы, экинин A'сы, үчтүн В'сы. Анда жооп Б. Дал келүүчүлүктү аныкта. Элестетүүдө образдарды түзүү процесстери жана мисалдар. Реалдуу нерсени көлөм жагынан чоңойтуу, клейлөө жолу менен жаңы образ түзүү, комбинациялоонун жардамы менен образ түзүү. Буга бир канча жооптор берилген. Русалка, кентавр, оң жана терс каармандар, алп, гигант, эргежээлдер. Анда реалдуу нерсени көлөм жагынан чоңойтуу бул алп, гигант, эргежээлдер. Клейлөө жолу менен жаңы образдарды түзүү, русалка, кентавр. Комбинациялоонун жардамы менен образ түзүү, оң жана терс каармандар болуп эсептелинет. Анда жооп бирдин В'сы, экинин A'сы, үчтүн Б'сы болуп эсептелинет. Анда варианттарга келип карай турган болсок, реалдуу нерсени көлөм жагынан чоңойтуу бирдин В'сы. Демек, жооп А. Туура жоопту белгиле. Элестетүүдө негизги орунду кайсыл процесс ээлейт? Ойлоо, кабыл алуу, эмоция, эс, тутум. Элестетүүдө негизги орунду кайсыл процесс ээлейт? Элестетүүдө негизги орунду эмоция процесси ээлейт деп айттык. Сүйлөмдү толукта. Сөздүн адамга тийгизген таасирин эмне деп атайбыз? Сөздүн адамга тийгизген таасирин.
сөздүн адамга тийгизген таасирин аперсепция, адаптация, сезим туудуруу, элестетүү. Демек, сөздүн адамга тийгизген таасирин сезим туудуруу деп атайбыз. Үйгө тапшырма. Элестетүү деген эмне? Видео материалдар менен жооп жазасыңар. Андан кийин кыялдар орундалат деген темада эссе жазасыңар. Кайтарым байланыш жасайсыңар, АВНге жүктөйсүңөр. Кайтарым байланышты видео ролик катары дагы даярдап АВНге жүктөйсүңөр. Үйгө тапшырма ушул. Демек, бүгүн сабагыбыз бүттү, анда видео сабагыбыз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.